Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен, ардактуу замандаштар. Кимде ким жаңы ойгонуп бизге кошулган болсо, күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн демекчи жана ишке жөнөп жаткан бардык мекендештерибиздин иш күнү ийгиликтүү улансын. Бүгүн бизде абдан кызыктуу меймандар өтө көп. Андыктан азыркы биздин мейманыбыз менен тааныштырардын алдында кичине ал адам жөнүндө маалымат бергим келип жатат. Ал анткени азыр бардык жаш энелер, кичинекей жаш балдары бар энелер, жеңелерибиз, эжекелерибиз кичине экранга жакыныраак отурсаңыздар, бүгүн биздин эжекебиз Мидина Камчыбекова тааныштырып өтсүн. Сиздерге эң сонун маалыматтарды берип кетет. Эне нуру коомдук бирикменин өкүлү Жамиля Малдыбаева эжекебиз. Саламатсызбы, эжеке? Кутмандуу таңыңыздар менен. Саламатсыздар. Таңыңыз кандай башталды? Рахмат, өтө кызыктуу десем болот. Себептен силерге биринчи жолу келишим. Мен ойлойм, бүгүн абдан жакшы маалымат энелерге, жаш энелерге өзгөчө берилет деген ойдомун. Биздин алгачкы эле сурообуз, айтып узатпай кетсем, бул бүткүл дүйнөлүк эне сүтү жумалыгы баягы канчадан бери иш алып барып келет? Бул канча жыл болду ушул иш болуп жатканына? 1989 жылы көйлөө убакыт өтүп кетти. Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондусу менен бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму биргеликте ушул эне сүтүн, эмчек эмзүүнү колдоо максатында декларация 89 жылы кабыл алынган экен. Бул декларациянын кабыл алуундагы өзгөчөлүгү бар. Эмне себептен ошол жылдары буга маани беришип, мындай декларация расмий түрдө кабыл алынганына. Ошол жылдары энелердин арасында балдарды эмизүү, жалаң эмчек менен эмизүү азая баштаптыр да. Бул болсо өзүнүн терс жактары бар. Себеп дегенде балдардын өлүмүнө, балдардын ден соолугунун начарлашына дагы, алардын ар кандай ооруларга кабыл алышына дагы түрткү болуп, бул өтө чоң көйгөйлүү маселеге айлангандыктан ошондой эл аралык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде мындай чоң декларация кабыл алынган. 91-жылдан баштап бүткүл дүйнө жүзүндө ушул биринчи жумалык, августтун биринчи жумалыгы бул көйгөйлүү маселеге коомчулуктун көңүлүн бурдурганга аракет жасашып, ушул бир жуманын ичинде мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат менен элге жеткизүү, массалык маалымат каражаттары менен чогуу биргеликте иш алып баруу максат коюлган да. Менин суроом негизи бул баягы сиздердин борборду кимдер каржылайт, кимдер тараптан баягы каржылоо көрсөтүлөт бүткүл дүйнөлүк болгондон кийинчи? Каржылык жагын мисалы уюштурганга дагы баягы каражат керек, жеткиргенге да азыркы учурда бардык нерсе баягы каражатка байланыштуу. Негизинен 2008-жылы Кыргызстанда мыйзам кабыл алынган. Балдарды эмчек менен эмизүүнү колдоо, коргоо жана ошондой эле ар кандай жасалма азык түлүктөрдү регулировка жана маркетингдин регулировкасын регулирование дейт, ошону үстүртөн көзөмөл алуу да. Ошол боюнча мыйзам кабыл алынып, 96-жылдан бери Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлиги менен балдар фонду жана Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондусу менен чоң жумуштар иштер жүрүп атат да. Ала турган болсок, жаңы дүйнөлүк жаңы ыкмалар, жаңы программалар кирип, эгерде жаш энелер мүмкүн билбейт, жаш улгайып калган энелер эсимде бар. 2000-жылдарга чейин, 96-98 жылдарга чейин энелер төрөтүүндө балдарын төрөгөндөн кийин 1 суткадан кийин, 2 суткадан кийин баласын келип эмизе турган болсо, бүгүнкү күндө төрөтүүндөгү энелер, жаш энелер 2 саат ичинде эле баласын эмизип атышат. Биринчи алгачкы 2 сааттын ичинде балдарды ошол акушеркалар алып келип эмизип. Мунун бардыгы эмне себептен? Себеп дегенде ууз сүтү билесиздер эң баалуу ушунчалык азык экен да. Бала үчүн бул ууз абдан керектүү заттар менен бардыгы менен камсыз болгондагы жана антитела деп коебуз, ар кандай жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча заттар, витаминдер, микроэлементтердин бардыгы камсыз болуп, балага керектүү зат болуп айтып түгөткүбүз, мындайча баалуу нерсе да. Бул өзүнчө идеальный деп коебуз, ошо идеалдуу бала үчүн керектүү зат.
Мына ошолордун бардыгы жанагы программалар, жаңы ыкмаларды киргизүү менен иш кетип атат да. Каржылоо болсо мамлекет тарабынан кетип атат. Эң биринчи себеп дегенде мамлекетибиз ошол мыйзамды кабыл алып, саламаттык сактоо министрлигинде программаларды киргизип, медиктерди, медициналык кызматкерлерди окутуп, эл арасында иштерди алып баруу каражат мамлекет эсебинен дагы, эл аралык уюмдар эсебинен дагы жүргүзүлүп атат. Түшүнүктүү. Айтсаңыз баягы жазалма сүт азык түлүктөрү бар. Ошолор баягы кандай таасир этет, зыяны барбы? Бүгүнкү күндө дагы эл аралык изилдөөлөрдүн баамдоосу боюнча 194 мамлекеттин арасында 23 гана мамлекетте жалаң эмчек менен эмизүү, 6 айга чейин жалаң эмчек эмизүүнү 23 эле мамлекетте бар экен. Биздин Кыргызстан 41% болуп атат. Бардыгы жазалма сүт азык менен. Кандайдыр бир себеби ошо дагы болуп атат да. Бир чети мүмкүн миграция, социалдык, экономикалык биздин фактор да болуп атат. Жаш келиндер, кыз келиндерибиз балдарын төрөгөндөн кийин кайнене же болбосо өзүнүн энесине таштап, туугандарына таштап кетип калышып, жана иш менен мүмкүн ошол. Бул жерде деле үй бүлөнү багыш үчүн эртерээк жумушка чыгып, баласын бирөө карап, анан эмчектен эрте чыгарып, жасалма жана сүт азыктарын колдонуп аткан чыгар. Мүмкүн ошол, мүмкүн абдан жакшы реклама жасашып атат. Эгерде ошол жасалма азыктарды окуй турган болсоз, бул азык бүт витаминдерди камтыйт. Бардык микроэлементтери бар. Баланын аң сезимин өсүшүнө ушунчалык бир чоң салым көрсөтөт деген сонун рекламалары бар. Мүмкүн ошолорду энелер окуп, демек менин сүтүм балама көп жакшы болбойт окшойт. Таасир этпейт. Эгерде жасалма бул сүттү алсам, менин балам ушунчалык акылдуу болуп кетет деген ой менен алып атышабы, айтыш кыйын. Бул дагы өзүнчө бир бизнес да, чоң бизнес. Ошол себептен азык түлүктөрдү, жасалма азык түлүктөрдү биздин жана мыйзамдагы маркетингдин көзөмөлгө алуу сөзсүз түрдө ошодо каралган да. Азыркы учурда баягы мисалы биздин бүтүндөй баягы көрүп аткан телевизор көрүүчүлөрүбүз деле баягы таанымайт болуш керек. Мисалы көпчүлүк учурда баягы кошумча тамак беребиз да, биздин кичинекей нерселергечи. Мисалы ошолор билбейм, балким кайсыл жактан келип жаткандыгы бизге белгисиз. Анан ошол кичинекей жаш балдарга берилүүчү тамактар баягы көзөмөлгө алына мамлекет тарабынан каралып, мында составында эмне бар, эмне жок деген сыяктуу. Сөзсүз түрдө булар лабораториядан да өтүшөт. Жана санэпидстанция деп коебуз, ошол санэпидстанция лабораторияларында санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөөлөрдө сөзсүз түрдө зыяндуу заттар барбы жокпу дегендер алынат дагы, эске алынат да, муну текшерилет. Бирок бала үчүн керектүү жалпысынан алганда бул жасалма жанагы сатыкка берилип аткан азык түлүктөр завод фабрикадан чыккандар зыянсыз эле, андай зыяндуу деле эмес. Бирок айта турган нерсе, балага керектүү азыктын бардыгы барбы жокпу. Мисалы, бир дагы ошол канчалык мактанган жасалма азык түлүктүн курамында эненин өзүнүн балага бере турган тирүү клеткалары жок да. Жугуштуу, ар кандай жугуштуу оорулардан сактай турган эненин өзүнүн организмине иштелип чыккан азыктар бул жасалма сүттүн бирөөсүндө да жок. Анан эненин сүтү ар бир бала, эне түшүнүш керек, ар бир балага ар бир эне өзгөчө курамы менен берет да. Баланын муктаждыгына жараша эненин организми ошого жараша иштеп чыгат. Мисалы баягы түндүктө жатканда, ичинде жатканда эне балага эмне жетишпейт, кандай азыктар керек, кайсы оорулардын алдын ала сакташ үчүн, анан эненин өзүндө кайсы оорулар менен ооруса, ошолордун бардыгында антитела бар да, ошонун бардыгын эне гана бере алат. Анан ошол жасалма азык түлүктөрдүн азыктар булар эмненин негизинде жасалат? Ойдун сүтүндө же болбосо эчкинин сүтүндө да, на козье молоке, на коровье молоке деп жазылып түшөт. Ал эми ошол уй, эчки сүтүн кимге арнап атат? Өзүнүн баласына.
өзүнүн баласы өзгөчө мына немени ала турсун, торпокту ала турган болсок, торпок 1 жылдын ичинде канча салмак кошот. Демек, алардын сүтүндөгү жанагы белок дейбиз го, ошол белок бул жерде массага бериле турган көбүрөөк ошого басым жасалган да. Адамзаттын эне сүтүнүн составындагы жанагы белоктор акыл эсинин, аң сезиминин өрчүшүнө көбүрөөк басым берилип, ошол белоктор көбүрөөк немеде да, мисалы бир 10 эсе, 20 эсе айырмасы чоң. Ошол себептен мисалы 1 жылдын ичинде бала, кичинекей ымыркайыбыз, жаңы төрөлгөн бала менен 1 жашка чыккан бала мээсинин өрчүшү кийинки 70 жылдын аралыгында мынчалык эффективдүү өсүшү болбойт экен да. Немеде элимде андай нерсе жок деп атат. Ошол алгачкы 2 жыл бала үчүн ушунчалык аң сезимин, дүйнөнү таануу, сүйлөм, сөздү билүү, эмоцияларды таануу, мындай нерсе мисалы торпокто жок да. Ошол себептен бул жасалма сүттөрдү мүмкүн болушунча азайтып, эми таптакыр сүтү чыкпаган энелердин дагы саны бар экен, алар да кездешет экен, бирок өтө сейрек кездешет. Көпчүлүгүндө көпчүлүк энелерде сүт бар. Алгачкы күндөрдө сүттүн чыгышы биринчи күндөрү бир аз кыйынчылык болушу мүмкүн. Аны чыдамдуулук менен, чыдамкайлык менен ошол периоддон өтө билиш керек. Баланын эмчекти эмип ошону алып кетиши да бир аз кээде кыйынчылыктар болот. Аны дагы эне көтөрө билиш керек да. Эгерде ошол этаптан өтө ала турган болсок, бардыгы жапжыртынакай эле эмсе болот. Эң сонун Медина, бул сага да керек, мага да керек. Анан баягы менин бир суроом, бала негизи канча жашка чейин эмчек эмиш керек? Абдан жакшы суроо. Бүгүнкү күндө бүткүл окумуштуулар 6 айга чейин жалаң эмчек менен эмскиле деп атабыз. Себеп дегенде 6 айга чейин керек болсо сууда бербегиле деп, суунун да кажети жок. Эне сүтүндө суу да бар. 80% чейин эне сүтү сууну камтыйт. Суунун кереги жок. 6 айга чейин мүмкүн болушунча жалаң сүт. Мен энелерге дайым айтам, тиш качан чыга баштайт? Биринчи тиштери 1 жашка чыга. 1 жаш, 6 ай. Негизи орточо эсеп менен 6 айдан баштайт да. Тиштин чыга башташы бул бизге берилип аткан белги. Мен тишим чыгып атат, тамактан ооз тийип жей баштасам, кошумча тамак бере берсеңер болот. Силер жеген тамакты мен деле жесем болот деген белги деп энелерге тамашалап ошону түшүнүрөм да. 6 айга чейин балага жалаң эмчек сүтүн бергиле деп бардык медиктер дагы коомчулуктан мындай маалымат берилип атат да. Анан 6 айдан кийин кошумча тамакты берсе болот. Кошумча тамак эми колдон келсе жана жасалма ар кандай азыктарды эмес, өзүбүздүн эле кадимки үй бүлөк эмес. Үй бүлөгө жасалып аткан тамактан эле ошонун коюусунан аны кашык менен, вилка менен бир аз майдалап туруп эле ошону кичинеден баштап бере бериш керек да. Сосканы дагы берип ошол суюк бутылка менен деле кереги жок да. Мында көбүрөөк тамактан башташ керек деп атабыз. Суюктан эмес, буламык же каша болсо дагы көбүрөөк каша. Биз дайыма айтчу элек, буламык болсо дагы аны кашыкты коюп койсоң, туруп кала тургандагы туруп, ошондой кашаны бериш керек депчи, буламыкты деле коюу бериш керек деп. Бул 6 айдан кийин. 6 айдан кийин кошумча тамактар. Уйдун сүтүн боло турган болсо, бере турган болсо жана биолак, уйдун сүтү деп атабыз. Мунун бардыгындагы уйдун сүтү боорго, бөйрөккө, баланын бөйрөктөрүнө терс таасирин тийгизет деп, ошол себептен мүмкүн болушунча кечирээк депчи. Нак сүттү бир 2-3 жаштан кийин берсеңер болот деп. Ал эми азыр 6 айдан кийин жанагы каша тиги боло турган болсо, сөзсүз түрдө аны жалаң сүт эмес, суу кошуп, же болбосо колдон келишинче ошо 1 жаштан кийин уйдун сүтүн аралаштырсак болот да. Ага чейин үйдөгү эле кадимки эле сабиз, картошка улову, этти майдалап, ошо тамактан эле кичинесинен аралаштырып балага
өзүбүздүн дасторконго аралаштыра бериш керек. Андан жакшы түшүнүктүү. Айтсаңыз, Эне Нуру коомдук бирикмеси азыркы күндө жаш энелерге кандай колдоо көрсөтүп, кандай иштерди алып барып келет? Бишкек шаары үчүн абдан жакшы бир мындай коомдук бирикме өзүнүн кызматын көрсөтө баштайт десек болот. Бул жакында эле ачылды. Эне Нуру борборунда эне аял затын, бала, эне жана баланы, аял заты жалпысынан колдоо ар тараптуу иш-чараларды алып кетсе болот да. Бул Эне Нуру эненин аял затынын кош бойлуу кезинен баштап төрөт учурундагысы, төрөттөн кийинки колдоо, психологиялык жактан колдоону көрсөтө ала турган биздин доола деген кыздарыбыз бар. Бул доола деген жаңы кесип болуп атат. Ошол кош бойлууларды кош бойлуу кезинде, төрөт кезинде, андан кийинки кезде психологиялык жардам көрсөтүү да, кызматын көрсөтүү. Ошондой эле эне сүтүн балдарды эмчек менен эмизүү боюнча консультанттар бар. Жалаң ушул жөнүндө кандай көйгөйлөр энелерде бар болсо, ошону кантип чечсе болот, жанагы кошумча тамакка кантип аралаштырыш керек. Бул тараптан дагы эмне себептен эмчек сүтү аз болуп атат же бала эмбей жатат, ушул көйгөйлүү маселелердин баардыгына жооп бере турган консультанттарыбыз бар. Мындан тышкары балдардын аң сезимдүү өсүшү боюнча өзүнчө адистерибиз бар. Алар дагы балдардын аң сезимин өстүрүү боюнча өздөрүнүн кеп кеңештерин бере турган, эненин энелик касиетин сактоо боюнча жана женственность дейбиз. Бул тараптан дагы эненин үй бүлөнүн куту болушу үчүн балдардын эне деген мындай чоң даражадагы ушунчалык маанилүү тепкичке көтөрүү ушул биздин Эне Нуру борборундагы адистердин иши деп айтсам болот. Эң сонун бул жерде да баягы бүгүн саат 11-ден баштап айта кете турган нерсе 3 август бүгүн ошол саат 11-ден 2-ге чейин ошол Эне Нуру борборунда кеп кеңештерди бүгүн биздин адистер берет. Ошол себептен Ошол жака барып катышып энелер катышат. Шорокова 31 көчөсүндө. бул жерде дагы кесиптеш суроолор берип жатат сизге. Саламатсызбы дейт. Менин балам 5 айлык тойгуз албай жатам, кошумча тамак берсем болобу? Ой, жогору деже айтып Мен жаңы эле айтып кеттим, эгерде биздин көрөрманыбыз Бишкек шаарында болсо, саат 11-де Шорокова 31-ге келсе болот. Индивидуальный консультация алып кетсе болот. Жана ошондой эле 5 августта саат 6-да Южный ворота деп коебуз го, жанагы түштүк дарбазадагы Жеңиш паркында чоң мареке өткөрүлүп атат. Ошол жерде дагы профессор, доктор медицинских наук Турсун Тургунбаева Мамырбаева өзү баш болуп, жана Эне Нурунун консультанттары, медик консультанттар 1 саат 2 саат толук маалымат консультация бере алат. Ошол себептен мен ойлойм, азыр бир аз неме болуп калат болуш керек да. Жана башында айтып өткөндөй эле. Эмне себептен сүтү аз, эмне себептен тойгузбай жатат, муну эне менен отуруп сүйлөш керек да. Ар бир эненин өзүнүн да көйгөйү болушу мүмкүн, ошол себептен. Мисалы мен дагы баягы суроо бергим келип жатат, баягы өзүм эне эмесмин да, албетте баягы билишим керек, анткени келечекте ата болобуз дегенчи. Анан мындай да, бул энеден, мисалы энеден бардыгы көз каранды го, мисалы энеден көбүрөөк сүт чыгышы, мисалы Атадан дагы. Атадан да, мисалы көбүрөөк тамак жеш керек, мисалы. Көбүрөөк тамак деп дагы айтып деле керек жок го деп, эң биринчи колдоо көрсөтүү. Үй бүлөнүн мүчөлөрү, коомчулук ошол эмчек эмизип аткан энени колдоо көрсөтүшүбүз керек. Бул эмне деген? Каалаган учурда бала ыйлаган учурда ага тамак бериш керек дегендей. Сүт бериш керек да. Анан эне бүгүнкү күндө мисалы кайсы жерден кененине отуруп бала менен тынч жашнакай эмчек эмизе алат. Көчөдөнбү, кандайдыр бир коомдук жерлерде, ошол жерлерде мындай шарттар барбы, жокпу, энеге түзүлгөнбү? Бул дагы бир чоң көйгөй болуп атат да. Үй бүлөдө атанын мээримдүү энеге көңүл буруусу, ошол шарт түзүп бериши,
деле канчалык чоң маани. Анан жана да айтып кеттик го, энелер иштейт деп. Эмискен жана кичинекей баласы бар энелер дагы аргасыз иштесе, үй бүлөнүн шартына жараша коркпой эле иштесе деле болот. Болгондо эмчек балага сүт даярдап кетиш керек да. Бул дагы өзүнчө бир чоң мектеп. Эмчекти саап, анан кийин бутылочкаларга коюп даярдап койсо деле, үйдө мисалы атасы болобу, үй бүлөнүн мүчөлөрү болобу, ошол сүттү балага берип турса деле болот да. Ошентип деле мисалы жана 6 айга чейин баланын үзгүлтүксүз эмчек сүтүнөн айрылтпай баланы багып 6 айга чейин жок дегенде чоңойтсо абдан сонун болот эле да. Баланын өзүнүн ден соолугу үчүн бул эң керектүү нерсе. Анан эненин ден соолугуна дагы керек. Коомчулук үчүн, мамлекетибиз үчүн да керектүү нерсе. Себеп дегенде келечегибиз үчүн. Баланын ден соолугу чың болсо, 6 айга чейинки эмчек эмген бала акылдуу да болот экен. Муну жанагы интеллектуалдык деңгээлин текшергенде жасалма сүт азыктарын эмген бала менен жалаң эмчек эмген баланын ортосундагы айырмасы да бар экен. Энеге жакын да болот, үй бүлөгө жакын болот ал бала. Эмоционалдык жана психологиялык байланыш болот. Бала үй бүлөнүн мындайча айтканда жанагы канчалык маанилүү экендигин дагы түшүнүп, эненин мээнетин, эне менен жакын болсо, кийин энесине да кайрымдуу болот. Мээрими төг алат эне. Айтсаңыз, бүткүл дүйнөлүк эне сүтү жумалыгы бул канча убакта бир өткөрүлүп турат? Биздин баягы жаш энелерге абдан кызыктуу болуп жатса керек. Эгерде социалдык тармак булактарын карай турган болсоңор, быйыл өзгөчө Кыргызстандын бүт улам бурчунда иш-чаралар жүрүлүп атат. Бул көпчүлүк эл аралык уюмдарда буга маани берип атышат, көңүл буруп атат. Ошондой эле дүйнө жүзүндө 170 мамлекеттен ашык жерлерде мындай иш-чаралар болуп атат дагы. Жумалык бир эле жума, бирок бул бир жуманын ичинде эле маалымат берип, анан кийин ошол бойдон токтолот деген нерсе эмес. Мен айтып кеттим го жана сөздүн башында, 96-жылдан бери Кыргызстанда Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондусу төрөтүүлөр менен чоң иш алып барып атат дагы. Азыркы күндө больница доброжелательная к ребенку деген инициатива демилге бар да. Бул балдарга жагымдуу көңүл буруу демилгеси менен 40-тан ашык менин эсебим боюнча, билишим боюнча төрөтүүлөрү жана үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда наам берилген. Бул демек ал жерде ошол баланын ымыркайдын жалаң эмчек менен эмизүү боюнча медиктердин бардыгы окутулган, бардыгы ошолу жыл бою күнү түнү дегенде маалымат берилет да. Бул бир эле ушул күндө эмес, жумалыкта эмес, бүт Кыргызстан боюнча бардык төрөтүүлөрүндө, медициналык мекемелерде мындай маалымат бериле берет. Ошондой эле айылдык ден соолук комитеттери деген бар бизде. Айыл жерлеринде булар энелерге, кош бойлуу энелер, келиндерге, жаш балдары бар энелерге алар дагы өздөрүнүн маалыматын эне сүтүнүн баалуулугу жөнүндө өздөрүнүн жакшынакай китепчелери менен, баракчалары менен таратышып, маалымат беришет. Анан жана айтып кеттим, социалдык тармактарда Эне нуру граждандык альянс дегенибиз бар. Бул жанагы азык түлүк боюнча жана чоң 40-тан ашык бейөкмөттүк уюмдар биригишип, граждандык альянс бул азык түлүк боюнча азыркы күндө дагы чоң иш-чараларды алып барып атат да. Анан Эне нуру бүт бишкектик жарандары үчүн эшиги ачык. Борбордун каалаган учурда там телефондору да бар. Социалдык тармактарда дагы өзүнүн Instagram, Facebook'та, Одноклассниктерде маалымат бар. Эне нуру дегенден ал жерде бүт консультанттардын телефондору бар. Каалаган учурда WhatsApp аркылуу дагы, индивидуальный консультация аркылуу дагы керектүү өзүнүн маалыматтарын алса болот. Абдан жакшы. Айтсаңыз, баягы региондордо, айыл жактарда, жергелерде жашаган биздин жаш энелер сиздерге баягы кандай сиздерден өзүнө кеңеш ала алат? Ошол региондорго, элет жерлерине барып дагы өзүнчө баягы иш-чаралар болуп турабы?
Элестетем болду. Ал жерде эми мисалы Энин нуру азыр өзүбүзгө максат коюп атабыз. Ар бир регионду кыдырып, ошол жерден дагы өзүбүз менен чогуу иш алып бара турган жаш энелерди таап, алар менен сүйлөшүп, аларды окутуп, анан алар менен тыгыз байланышта болуп туруп, өзүбүздүн жакшы маалыматтарыбызды дагы аларга жеткизе алабыз деген ойдобуз да. Абдан жакшы. Эң сонун эжекебай баягы убакыт деген баягы учкан куш дейт. Анан бизге келип баягы биз эзелтен биздин ата бабалар айтып кеткен эң жакшы сөз бар го. Эненин бир түндүк уйкусун актай албайсың. Эненин сүтүн эч качан энеңди бейишке, то есть мекеге жөө көтөрүп барсаң дагы актай албайсың. Бейиш эненин таманында. Бейиш эненин таманында дегендей. Сизге алтындай убактыңызды бөлүп, бизге жаш энелерге, бизге дагы пайдалуу кеңештериңизди айтып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан жаш энелерге сизде калуу тилектер болсо, кеңештериңиз болсо айтып өтсөңүз болот. Кыргызстандагы жаш энелердин баарына айта турган сөзүбүз бул 6 айга чейин жалаң эмчек менен эмизгиле, коркпогула, менин сүтүм начар же сапаты андай эмес деп. Сиздин сүтүңүз сиздин балаңыз үчүн гана эң баалуу, эң керектүү азык деп эсептейбиз да. Чоң рахмат, иштериңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда Энин нуру коомдук бирикмесинин өкүлү Жамиля Мадалбекова эжеке болду. Ал эми биз сиздер менен бир жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин жолугушабыз. Бизден алыстабаңыздар.